Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 2-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаровна өтө бермекчимин. Анда эмесе окуучулар, китеп дептерибизди даярдап, бүгүнкү сабакты кунт коюп угабыз. Балдар, мурда өтүлгөн сабактарыбызда бөлмө жемиштер жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн биз силер менен жашылчалар деген теманын астында сөз жүргүзөбүз. Анда эмесе балдар, дептерибизге бүгүнкү числону жазып, темабызды коебуз. Жашылчалар. Эми балдар, китебибизде берилген биринчи көнүгүүнү карайбыз. Биринчи көнүгүүдө табышмакты окугула жана жандырмагын тапкыла деген. Табышмакты окуп чыгамын. 90 кабат тону бар, тоголок келген бою бар. Кайталаймын. 90 кабат тону бар, тоголок келген бою бар. Кана балдар, табышмактын жандырмагын тапкылачы. Азаматсыңар, табышмактын жообу пияз экен. Эми балдар, дептерибизге экинчи көнүгүү деп жазабыз. Экинчи көнүгүүдө белгиленген сөздүн айтылышын жазгыла деген. Демек, келген сөзү жазылган. Эми силер транскрипциянын ичине ушул сөздүн айтылышын жазып чыккыла. Эгерде белгиленген сөздү жазып бүткөн болсоңор балдар, китебибизде берилген жашылчалардын сүрөттөрүн карап чыгабыз. Сүрөттөн силер кайсы жашылчаларды көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Помидор, томат, сабиз, капуста, картөшкө, ашкабак, кызылча, пияз, сарымсак, бадыраң, коон. Балдар, эми бизге берилген сөздөрдү жана сөз айкаштарын эске сактап калууга аракет кылалы. Бул сөздөр сабагыбыздын кийинки бөлүгүндө колдонулмакчы. Алгач сөз айкаштарын мен окуп чыгайын. Адегенде коозу үчүн гүлзарда өстүрүшкөн. Его вначале выращивали в качестве красивых цветов. Кайталаймын. Адегенде коозу үчүн гүлзарда өстүрүшкөн. Его вначале выращивали в качестве красивых цветов. Кийинки сөз айкашы. Алынып келген алгачкы. Привезенные в начале. Кайталаймын. Алынып келген алгачкы. Привезенные в начале. Эми балдар, ушул сөз айкаштарын өзүңөр дагы кайталап окуп көргүлө. Эми балдар, 3-чү көнүгүүнү көчүрүп жазабыз. Алгачкы томаттын мөмөсү сары болгон. Сүйлөмдү көчүрүп жазабыз. Эгерде берилген сүйлөмдү көчүрүп жазып бүткөн болсоңор балдар, 4-чү көнүгүүдө берилген көнүгүүнү иштейбиз. 4-чү көнүгүүдө клеткалардын жашылчалардын аталышын таап жазгыла деген. Демек, клеткаларга 7 жашылчанын аты жашылган экен. Ушул жашылчалардын атын тигинен жазып чыгабыз. Биринчи сөздү өзүн таап жазып койсун. Ашкабак. Ашкабак. Тыква. Эми калган жашылчалардын аттарын өзүңөр тигинен таап чыгып, ирети менен жазып чыгасыңар.
Эгерде бул көнүгүүнү дагы аткарып өткөн болсоңор балдар, 5 көнүгүүдө берилген Улукбек менен Чыңгыздын диалогун окуп чыгабыз. Улукбек: Чыңгыз, сен кандай салатты жакшы көрөсүң? Чыңгыз: Мен помидордон жасалган салатты жакшы көрөмүн. Эми балдар, диалогду өз алдыңарча окуп көргүлө. Балдар, бүгүн биз силер менен жашылчалар жөнүндө сөз кылдык. Үйгө тапшырма 6-көнүгүү текстти окуп которгула деген. Демек, текстти алгач окуп берейин, андан кийин үй иши өз алдыңарча которосуңар. Алтын алма. Томат, помидор индейлердин жашылчасы болгон. Аны Европада адегенде кооздук үчүн гүлзарда өстүрүшкөн. Америкадан алынып келген алгачкы томаттын мөмөсү сары болгон. Ошондуктан итальяндар аны помодоро, алтын алма деп аташкан. Мынакей балдар, текстибизди окуп көрдүк. Эми силер үй ишине ушул текстти орус тилине которуп жазып келесиңер. Ушуну менен ата-энелер жана окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.